Салтка айланган жашоо сабагы рубрикабызды баштайбыз. Биздин кезектеги коногубуз Кадыржан Райымбеков агайыбыз, экономика илимдеринин кандидаты, Багдөлөт коомунун мүчөсү. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Агай, бүгүн биз кайсыл теманы талкуулайбыз? Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз билгилер адашканда эмне болот? Буга чейинки берүүлөрдө биз ушул билги деген ким билгилердин орду жөнүндө бир топ сөз кылганбыз. Эми бүгүн билгилер адашканда кандай болот, коомдо эмне болот? Эми билгилерди бул теманы талкуулоодан мурда мен ушу билги деген өзү ким? Билгилер деген ким? Ошол жөнүндө бир кыскача түшүнүк берип кетейин. Жакшы болот. Билгилер деген бул жалпы биз коомду ала турган болсок, коомдо негизи раттуу түзүм, жашоо сабагында биздин раттуу түзүм деген мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзамда мындай деп айтылат. Бул коомдо негизинен 3 катмарга бөлүнөт элдер. Эң башында, мисалы үчүн 3 бурчтук элестете турган болсок, эң башында көсөм турат, ортосунда билги турат, анан түп негизинде букара эл турат. Ушул ортодогу турган билгилер көсөм менен букара элдин ортосундагы байланыш түзгөн негизги көп маселелерди чечүүчү катмар болуп эсептелет. Аныктамасы кандай? Бул билгилер деген кимдер өзү? Билги деп кимди айтабыз? Билгилер бул коомдогу аброю бийик, элдин арасында кадыр баркы бар, элге сөз өткөн, билимдүү, тажрыйбалуу, элди артынан эриште билген адамдарды биз билги деп айтабыз. Билгилер бул коомдо негизинен мисалы үчүн бийликтеги өздөрүнүн орду бар билгилер болушу мүмкүн. Бийликти башкаруучу чөйрөдө жүргөн, же болбосо жөн эле элдин арасында кадыр баркка ээ болгон билгилер болушу мүмкүн. Эми негизинен бүгүн биз ушул билгилер адашканда, же болбосо билгилер өзүнүн милдетин аткарбай калганда эмне болот? Ушул жөнүндө токтолмокчубуз да. Мына биз эгерде эгемендүүлүктү алгандан бери мына 27-28 жыл болуп баратат, ошол убакытты бир аз көз чаптырып ала турган болсок, негизинен билгилер эгемендүүлүктү алган кезде мындай катмарды алып карап көрө турган болсок, эгерде биздин коомубузда президент көсөм болсо, ал эми депутаттар, андан төмөнкү бүт бул башкаруучу чөйрөсүндөгүлөрдү билги деп эсептесек, ал эми карапайым эл, букара эл болуп эсептелет да. Мына ошол билгилер кандай өзүн ушул убакытта алып жүрүштү? Эгерде ушуга көңүл бөлүп карай турган болсок, алгачкы эгемендүүлүктү алган убакта кыргыздын билгилери, кыргыз мамлекетинин негизи эле билгилери белгилүү өлчөмдө өзүнүн милдеттерин аткарып келген. Кандайча? Мына мисалы үчүн биз легендарлуу парламент деген парламентти билебиз, Ошол легендарлуу парламентте эң алгачкы биздин эгемендүүлүктүн убагында жакшы конституцияны алып, элдин камын ойлоп, элде ушу мамлекеттүүлүктү түптөп, эң бир жигердүүлүк менен ошол депутаттар, ошол министрлер, ошол башкаруучу чөйрөдөгү билгилер белгилүү өлчөмдө өздөрүнүн милдетин аткарып келген. Ал эми андан бери карай турган болсок, бир 15 жыл, андан кийин 20 жылды бөлүп карай турган болсок, кийинки убакыттарда ошол билгилердин жалпы эле коомдун баалуулуктары өзгөрө баштаганда, билгилердин дагы орду кылган кызматы, эл менен болгон мамилеси өзгөрө баштады. Кандайча? Мына мисалы үчүн ошол кийинки убакыттарды карап көрө турган болсок, башкаруу чөйрөсүндөгүлөр ошол билгилерди өздөрүнүн кызыкчылыгына, же болбосо ошо билгилер өздөрүнүн кызыкчылыгына иштей баштады. Материалдык баалуулуктарга көбүрөөк көңүл бөлүп, азыр эми мындайча айтканда, акчаң болсо, дүнүйөң болсо, бардыгына сен таасирлүүсүң, бардыгы сенин колуңда деген баалуулуктарга келди дагы. Анан биздин билгилер көбүнчөсү ошол жакка ыктай башташты. Ал эми негизги бул жаралганда ар бир билгинин, же болбосо ошол элдин арасындагы билгилердин өзүнүн милдети болот. Алардын милдети элге жол көрсөтүп,
багыт көрсөтүп коомду алга өстүрүүдө, өнүктүрүүдө булардын орду абдан чоң. Себеби ошол артындагы карап турган эл билгилердин карап турат. Каяка барабыз, кандай кылабыз, эмне иш кылабыз, кимдер менен болобуз деген маселелерге ошол билгилердин акылы менен, билим менен, тажрыйбасы менен алдыга өнүгүү болот да. Мына ушул убактарда, кийинки убактарда алып карай турган болсок, мисалы үчүн ошол билгилер кандай болуп адашты, кантип адашты. Мына ошол коомдогу ордун милдетин, негизги милдетине көңүл бөлбөстөн билгилер жеке кызыкчылыгына, өздөрүнүн жеке ишканаларына, өздөрүнүн байыбысына, өздөрүнүн ошол менчикке дүйнөгө ээ болуусуна көбүрөөк басым жасай башташты. Алар ошол болгон акыл эсин, мүмкүнчүлүгүн, күчүн ушул байуу үчүн жумшай башташты да, жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Анан жалпы букара элди негизинен ошол өзүнүн жеке кызыкчылыгын байуу же болбосо бир өзүнүн кызыкчылыгына жетүүгө колдоно башташты. Ушул жерде билгилер адаша башташты. Анан билгилердин адашканы коомдо кантип билинет деген суроо туулушу мүмкүн. Кантип мына коомдо адашпай эле жашап келип атпайбызбы? Азтыр, көптүр, жакшыдыр, жамандыр өсүп өнүгүп атпайбызбы деген суроо туулушу мүмкүн. Бирок мына ушул кезде байкап карап көрсөк, мына билгилер адашканда эл кыйналат. Негизги маселе кандайча эл кыйналат? Эл жашоодо ордун таппай, эл өсүп өнүкпөй кыйналат. Эгер билгилер адашканда өсүү өнүгүү каалагандай же болбосо жакшы деңгээлде болбойт. Мына ушул негизги көрсөткүч. Билги адашканда коом өнүкпөй, акырындап солундап калат. Мына биздин коомубуз эгемендүүлүктү алгандан бери кандай болуп өнүгүп келип атат? Биз көбүнчө салыштыруу иретинде карайбыз. Салыштыруу иретинде иликтейбиз. Мисалы үчүн биз мынакей кошуна мамлекеттерге карайлы, Казакстан деп коелу, Россия деп коелу, же болбосо ушул сыяктуу чөлкөмдөгү мамлекеттер менен биз өзүбүздүн экономикабызды, жалпы эле адамзаттын өнүгүү жан дүйнөсүн салыштырып карап көрсөк, биз бир топ көрсөткүчтөрдөн артта калып атабыз. Мына биздин элибиз, негизги катмар элибиз мигрант болуп сыртка кетип атат. Себеби бизде мамлекетте өсүү, өнүгүү же болбосо иш ордулары, жашоого мындай бир ыңгайлуу шарт, келечекти көрбөгөндүктөн сыртка чыгып кетип атат. Бул белгилүү өлчөмдө ошол биздин билгилердин адашканы, билгилердин өзүнүн милдетин аткарбаганы. Ошол себептен негизи эле бул коомдо эле эмес, бул жаратылышта дагы, табиятта дагы ушул мыйзам өзүнүн ордун ээлейт, өзүнүн ордун көрсөтөт. Мисалы үчүн биз мурда көрсөтүүлөрдө айтканбыз, негизинен мисалы үчүн ошол эле топ болуп жашаган жаныбарлар бар. Мына мисалы үчүн деңиздерде, океандарда балыктарды карап көрсөңөр, көбүндө топ болуп балыктар бир тараптуу көчтөй мындай бир топ балыктарын сүзүп жүргөн. Ошонун эң башында билгилер жол көрсөтүп дайыма алып жүрөт. Эгерде ошолор жаңыла турган болсо, ал башкаларга жем болуп, же болбосо кыйрап калышы мүмкүн. Бул жеке эле коомдогу мыйзам эмес, бул табияттагы жалпы эле Кудайдын мыйзамы дейбизби, жаратылыштын мыйзамы дейбизби, бул мыйзамдуу ченемдүү көрүнүш. Кадыржан агай, сөзүңүзгө аралжы, билгилер адашты, билгилер адашып атат деп атабыз. Бирок ошол эле учурда эми баарыбыздын башыбызда бир суроо. Кантип оңдойбуз, кантип чечебиз бул көйгөйдү? Эң жакшы суроо, туура. Негизинен биринчи оңдош үчүн билгилер өздөрү ошол билге экенин, өздөрүнүн милдети элди артынан ээрчитиш керек экен, элге кызмат кылыш керек экенин өздөрү ынаныш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, ал билгилер негизинен бул жашоодо бир эле билгинин колунан бардык коомду, мамлекетти өндүрүү, же болбосо өркүндөтүп кетүү кыйын. Билгилер, жалпы билгилер ынтымакка келиш керек. Эгерде билгилер ынтымакка келип, бир күчкө, бир муштумга айланса, алар чоң күч болот. Алар коомду өзгөрткөнгө, өнүктүргөнгө шарт түзүлөт. Мына бизде көйгөй, эң чоң көйгөй, мына коомду баарыбыз тең эле байкап жүрөбүз, жөнөкөй адамдар иликтеп карап көрсө, бул коомдогу эң негизги көйгөй бул ынтымак жоктугу. Эгерде билгилердин арасында, ортосунда
ынтымак болбосо, келишпестик болсо дайыма, карама каршылык болсо, анда ал жерде өнүгүү болбойт. Эң чоң маселе ынтымакка келиш керек. Ынтымактан кийинки баскыч, биримдикке келиш керек. Ынтымакка келүү мүмкүн оңоюраак, ынтымакка келип кой ушундай кылайлы деп. Ал эми биримдикке келүү өтө оор да. А биримдик деген эмне? Алардын ой жүгүртүүсү, аракети, кылган иши бир багытта, бир нукта болот да. Ошол багытта болгондо, ошол билгилер ынтымакка келгенде бул өнүгүү болот. Мына муну жөнөкөй сөз менен айтып көргөндө айтканда, үй бүлө деп коелу. Мына үй бүлө өзүнчө кичинекей мамлекет. Эгерде үй бүлөдө ынтымак болсо, ал жерде дайыма күлкү, көңүл куунак, маанай жарык, өсүү, өнүгүү, алдыга жылуу болот. Эгерде бир үй бүлөнүн ичинде ынтымак болбосо, ал жерде дайыма нааразычылык, ал жерде дайыма чыр чатак, анан өнүгүү эмес артка кетүү, ыдыроо болот. Мына ушунун эле өзү жогорку деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде бул билгилердин ортосундагы ынтымак. Анан ушул негизи үчүнчүсү биз ушул мамлекеттин кызыкчылыгын негизги өзөк кылып кармап, анан баалуулуктарыбыз тууралыкта болуш керек. Биздин баалуулуктарыбыз негизинен жалаң эле материалдык байлык, экономикабыз, акчабыз көбөйсө эле биз өнүгүп өсүп кетебиз дебестен, адамдардын жан дүйнөсү, адамдардын сезими, адамдардын ички дүйнөсү дагы байыш керек. Биз жакшы билебиз. Эгерде бардык материалдык жагынан жетиштүү болуп, эгер жан дүйнөң тынч болбосо, анда анын бардыгы тең кээ биринде көзгө көрүнбөй калат. Ошол себептен мынагы жакшы суроо бердиңер. Ошол канткенде бизде ынтымакка келет дегенде, ушул мынакей биздин баалуулуктарыбызды, ушу биздин милдетибизди сезип билип, эгер билгилер ынтымакка келсе, бизде өнүгүү болот. Эң сонун. Абдан жакшы. Мына ушундай нота менен биздин маегибизди жыйынтыктайлы. Кадыржан агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Андан бизде ушул жыйынтыктоодо мен мындай деп айтып кетким келет да, негизинен жалпы эле ушул билги бизде дайым ар бир коомдо, ар бир учурда жок болбойт. Билги болот. Ошол билгилер өздөрү элдин арасында билги экенин биринчиден ынаныш керек. Экинчиден, ал билгилер ынтымакка келиш керек. Өздөрүнүн кызыкчылыгына караганда мамлекеттик кызыкчылыкты жогору коюш керек. Андан кийин анан өнүгүүгө ошо артынан эришкен элди туура багытка алып кетиш керек да. Менин кааларым ушул жалпы кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын алдыга коюп, ынтымакка келсе, мен өтө терең ишенем, өсүү биздин мамлекетте сөзсүз түрдө болот. Мен кааларым ушул. Айтканыңыз келсин. Өсүүбүз тезирээк болсун деген ниеттен. Айтканыңыз келсин агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жашоо сабагы рубрикабыздын кезектеги коногу Кадыржан Райымбеков агайыбыз болуп өттү. Экономика илимдеринин кандидаты, Багдәүләт коомунун мүчөсү.